Туугандар аябай көп нумерология, гороскоп, көз ачыкка, бир какие-то бир жомокторго ишене алгандар көп экен. Аябай туугандар көз ачыктарга ишенсеңер делечи, көз ачыкчы ийгиликтүү болосуң деген мененчи, көз ачык эртең менен туруп сен үчүн отжимание кылбайт да. Сен укмуш номер менен эле укмуш гороскоптан бүт жагың идеалный болсо дагы, сен эртең менен туруп, элден эртерээк туруп, элден кеч жатып, эл менен кошо иштешип атканда бөлөктөй ишти иштемейинче сенде ийгилик болбойт да. Ошол эле учурда укмуштун эле бир бала деген сөз менен сен келечегиң укмуш экен деп айткандагы көз ачыктын өз калпычы, нумерологтун өз калпычы дегендейчи. Анан бир гана нерсе бар туугандар. Өзүң. Нумерологтор, анан жана көз ачыктар, тиги булар, астрологтор айтып атпайбы там. Брэд Питт, там Арнольд Шварценеггер, тагы тиги бу, там известный адамдар бир даталарда төрөлгөн үчүн ийгиликтүү болуп калган имиш да. Чокуң деген келет да, Арнольд Шварценеггер күндө 8 саат машыккан да. Уилл Смит не дышит, иштейт да. Ошол эле любой президент неден гана өткөн эмес. Ошондуктан туугандар, ошол номерде дагы, ошол жана асмандагы звезда, гороскоптагы, ошол бир балекет көз ачыктардын ийгилиги ишке ашсын десеңер, анда силерде бир эле жол бар, өзүңөр эрте турушуңар керек. Өзүңөр проект жасаңар, өзүңөр план кылсаңар. Ошондо гана өнүгө турган жол бар да. А так сказки могу я мага келсеңер, я бесплатно вам расскажу, какие вы успешные. У вас сонун номерде төрөлгөнсүңөр, гороскоп прям идеально подходит деп деле айтып берип коелам. Бирок ошону менен жыргап барып үйгө барып тамактан жеп, ал тамакты артып калган эртең менен жеп, түшкө чейин телефондо отуруп, түштөн кийин эптеп жумушка барып келсеңер, анда балекет сыйкырдуу номеринде төрөлсөңөр дагы эч нерсе болбойт да. Ошондуктан өзүңөргө өзүңөр калпайтпагыла, өзүңөргө өзүңөр жеңил жол шылтоо айтпагыла. Мен номерде төрөлгөм, менин келечегим жакшы болот. Мага көз ачык айтты, менин келечегим сонун болот. Менин гороскопум ништяк экен деп эле да. Неге анткени ништяк гороскоптун баарынын арасынан бомушту таап чыксаң болот, укмуш номерде төрөлгөндүн арасынан да бомушту таап чыксаң болот. Ошол эле учурда укмуштун эле звездалар менен совпадать этип сүйүшөбүз деп аткан идеальный пааларын ажырашып кеткенди эле таап алсаңар болот да. Бир эле нерсе бар. Өзүм эртең менен турам, өзүм тренировка алам, өзүм туура тамактанам, өзүм боо китепти окуйм, өзүм өнүгөм, жана өзүм ийгиликтин жолун ишке ашырам. Ошон үчүн планирование боюнча консультацияга жазылсаңар, идеальный нумерологияга айтып берем.